Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İlim alunun adetleri var. Çındığında adep ilimden aldın bulat. Adep bolğan bolsa, oşonda ilim alınat. Oşonduktan alımlar adep turasında köp sözlerde açıkan. Bul jerde Ali ibn Abi Talib, Allah ondan razı olsun, mınday deyt. Min haqqil alimi aleyke en tusallima alal qavmi ammeten ve tahussahu dunahum bittahiyya. İlim aluu üçün adep boluş gerek degendey, oşol ilim aluuda alımды sıylaş gerek. Oşon üçün bul jerde aytat, egerde köpçülük adamdardын arasında alım turgan bolsa, köpçülük adamlarga жалпы салам берген дагы алымга өзгөчө салам бергейин дейт. Wa an tajlisa amamahu deyt. Egerde alımдын астына барган болсоң, анын астында тур. Тушунда турган, ал жагында бул жагында отуруп аны кыйнабастан дейт. Wa la tushiranna indahu bi yadika. Alımdын астына барып колду кезеп сүйлөбөш керек. Аны сыйлап, урматтап, сөмөйдө ага бурбастан сүйлөш керек. Wa la taghmizanna aynayka bi aynayk. Ал алымдын астында көзүңдү ирмеп, же болбосо мындай өзүң тең тушуңа, өзүң досуңа, жора жолдошторуңа мамиле кылгандай, мамиле кылбаган дейт. Көздөрүңө менен андай кыл, мындай кыл деп буйрубастан, анын астында адеп менен, сый, урмат менен отургон дейт. Ва тaqуlanna qala fulanun khilafan li qawlihi. Bir сөздү айткан болсо, баланча айтты деп тетири болгон сөздөрдү айтпагын. Балким ошон сизден оюңуз кандай деп бир жакшыраак тарежде сураш керек экен. Ва taqtabanna indahu ahadan. Алынын астында башка бирөөлөрдү жамандап келбегин дейт. Ва тусарра ва анын астында башка адамга шыбырашып сүйлөшпөгөн. Ал алым жаман ойдо болуп калбасын, бир жери, бир сөзү туура эмес болуп калды деп, анын ою шашырап кетпесин деп, ошол алымга сөз тийип калбасын деп, анын астында башка бирөөлөр менен шыбырашып сүйлөшпөгөн дейт. Ва ta'khud bi sawbihi. Басып бараткан болсо, отурган болсо, анын кийиминен кармап жулкубабастан, балким адеп менен устаз, агай деп, сый, урмат менен сүйлөш керек экен. Ва talуh alayhi idha kasula. Кээде алым чарчайт. Ал деле инсан, кээде кайгырат, капа болот, кээде ооруйт. Эгерде ушундай болуп бир себептүү, бир үзүр менен окуудан, иштен кечигип аткан болсо, же болбосо бүгүн кылбай турайлы деген болсо, аны кайра артынан айтып, болуң эле болуң деп, аны кыйнабагын дейт. Ал ошол алымдын аркасынан, же болбосо жанында жүрүп, ар дайым илим алуудан баш тартпагын эч качан дейт. Чындыгында бул алым курма дарагы сыяктуу дейт. Качан ошол курмадан сага түшкөн болсо, ошол түшкөн курмадан пайдаласын. Качан сага бир пайдалуу сөздү, качан бир сага илимди, кайсы бир пайданы айткан болсо, ошол убакта ал нерсени кармап калышың керек дейт. Ошондуктан wa innal mu'minal alim la'a'zamu ajran min as-sa'imil qa'imil ghazi fi sabilillah. Ошондуктан момун алым дейт. Чыныгы момун алым, бул алымдын сообу, даражасы бийик болот. Кайсы адамдан орозо кармап, ошол эле убакта газаватта жүрсө, Алла жолунда, ошол адамга караганда дагы бул момун алым бийик, даражасы бийигирээк болот дейт. Ал эми бир алым өлгөн болсо дейт, ислам дининде ошонун бир орду ачык бойдон калат дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ким илим алышты каалаган болсо, алымдын жанына барганда ушул адеп акылыктарды Али ибн Аби Талиб айткандай сакташ керек экен. Ошондо ал адамга алган илими пайда берет, жана алым дагы ошол өзүнүн билген нерсесине үйрөткүсү келет экен. Алла таалам баарыбызды илимдүүлөрдөн кылган болсун деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Кали Ибн Мубарак айтат, Аллах андан разы болсун, "Нахну илал қалили минал адаб ахважу минна иля касирун минал илм." Чындыгында биз бир аз адепке көбүрөөк муктажбыз, көп илимге караганда бир аз адепке көбүрөөк муктажбыз дейт. Бул кимдин доорунда? Ибн Мубарактын убагында, качан имамдардын эски доорунда ушундай деп жатат. Ал эми бүгүнкү күндө өтө эле көп. Биз адепке көбүрөөк муктажбыз. Ата эне менен болгон адепке, адамдар менен болгон адепке, алым менен болгон адепке, ушулардын бардыгына эң биринчи үйрөнгөн болсок, андан кийин илим алышыбыз оңой болот экен. Алла таалам баарыбызды илим алганга, адеп акылакты үйрөнгөнгө насип кылган болсун. Алла таалам жолдорубузду жеңил кылсын деп Алла Тааладан сурайбыз. Алла таалам баарыбызды билген нерсебизге амал кылдырсын деп Алла Таалага дуа кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.